Чыгармачыл топ бул жолу Ош жана Жалал Абад облустарында болуп, жол коопсуздук кызматкерлери жана милициянын кайгуул кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Анын жүрүшүндө спирт ичимдигин ичип, мас абалында рулга отурган айдоочулар колго түштү. Аны менен катар унаанын терезесин мыйзамсыз караңгылаткан айдоочулар тартип коргоо органдарына баш ийбей, авто бейбаштык уюштургандар да четтен чыкты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушул дем алыш күндөрү Ош облусунда жана Ош шаарында рейд өткөрүп, жол эрежесин бузган ондогон айдоочуларды колго түшүрдү. Так, Сардарбек, текшерүү негизинде мен сизге спирт ичимдик ичип алып, мас абалда экен деп аныктадым. Ошон үчүн ооба спирт ичимдик ичкенмин. Сиздин заключенияңыз менен макулмун десеңиз кол коюп бересиз. Ана жерге. Мен Ош ойбунун жол кыймылынын кежет сөзчүсү Милициянын сержанты Тургунбаев Салкарбек. Бүгүнкү рейд иш-чарасында Ош алай жолунун 3 километринде бөлүнүп айдоочулар текшерип жаткан учурда Девин-Мат жүргүзүүсүндө автоунааны токтотуп текшерген учурда оозунан жагымсыз жыт келип наркология бөлүмүнө алып келдик азыркы учурда. Текшерген учурда мунун спирт ичимдиги ичкендиги аныкталды. Mayli. Turan ne oldu? Ben Turan cevap verdim, oğlum. Artı var mı? Artı da var. Ben artı aç. Siz ne mıyızan başı verdiniz? Mızama başıyla atamı. Şu baş vermeyi etmeyin. İnspektör olarak. Kıyla ispostrak ya. Ha? Hayır, şu caz koyup peki. İçki pivomdu, yakımızımda caz koyup. Kırmızımda ne cezam? Kaçak uşakını gitsem şunu caz koyup. Siz чыгып турасызбы? Алгач облустук башкармалыкта жол коопсуздук кызматкерлеринин рейдке карата даярдыктары текшерилип, атайын нускамалар берилди. Андан соң мына ушул жерден бир нече экипаж түнү менен шаар көчөлөрүн жана шаар аралык автотрассаларды күзөтүү үчүн рейдке чыгып кетишти. Ош шаарында өткөн рейд Борбор калаадагы көрүнүштөн көп деле айырмаланган жок. Мында да спирт ичимдигин ичип рулга отурган айдоочулар, авто ээн баштык жасагандар, мыйзамсыз унаа терезелерин караңгылаткан ондогон айдоочулар тартип коргоо органдарынын кылтагына илинди. Маселен, сиздер көрүп жаткан бул унаа Ош алай авто жолунан шектүү катары токтотулган. Көрсө айдоочу чындап эле мас абалында машина айдап бара жаткан экен. Ал инспекторлорго шашып баратканын айтып, кутулуп кетүүнүн айла амалын жасады. Бирок эреже боюнча унаанын ээси наркология борборуна жеткирилип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Неме таппайды боюнча сизден сурайт. Эмне иштиңиз аяды? Ачыгын айтып коюңуз. Мен бала болдум эле. Анан жөн эле баягы ичип эле берки баягы заправка машинаны таштап кете турган эле адам элем мен. Анан жок баягы правиланы бузуп баягы мыйзамга мен жок эле. Айнысы токтотуп коюучу сен болот эле. Тосы бирөө айтып болсом болмок. Бирөө айтып болсом болмок. Жек шүкүр шап ешкimiz. Кубанычка батпайбы? Кубанычка батпай. Мен өзүм бала болдум да. Эгизичи. Мына ушул нерсени. Бирок мен мыйзамды бузуп, вообще неме кылбайт элем. Мыйзам эле. Айнысы токтотуп коюш. Ошо заправка алып токтотом деп ошол эле тема эле. Заправка мен бурулуп аткандан кийин Көзү жум, түз кол, көтөрмөй кол. Бол, көзүңүз жумтур. Азыр фамилиясы менен. Так, Туратбек уулу Сыргакбекти бизге алып келди. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тарабынан тескөөчү Закиров Асылбек алып келди бизге. Азыр бул жакта проба рапортадан үйлөтүп өткөргөн учурда этил спирти аныкталды. Бул жак ошо үйлөгөнү. Андан сырткары өзүнүн текшерүүлөр бар. Ошолорду
текшерип көргөндө дагы өзүн туруксуз абалда сезди. Кыскача ушундай маалымат. Заключение беребиз. Атыңыздан Курстанбаев Актилек, биз ушул жерде дарыгер, дежурный врачбыз, ушул жерде иштейбиз. атыңызды айтыңыз. Курстанбаев Актилек. Кеттик. Бүгүнкү атайын рулда аталышында рейд учурунда Жалал Абад шаарынын Спутник районунда Honda Сарыяс автоунаасы токтоткон учурда шек жаратып айдоочунун наркология бөлүмүнө алып келген учурда айдоочу спиртин ичип мас абалда айдаганы тастыкталып, автоунаасы айыпкорго коюлуп, Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 190-беренесинин негизинде айдоочуга протокол түзүлдү. Мас абалында унаа башкаргандарды аныктоодо жарандык коомдун да орду чоң. Көп учурларда мындай айдоочулар тууралуу милициянын 102 ыкчам номуруна чалып, жарандар маалымат беришет. Маселен, Ош Алай жолунда токтотулган бул унаа Ош шаарынын тургундарынын шектенүүсүн жараткандыктан алар 102 номуруна чалып, атайын экипаж чакыртышкан. Бул дарекке дароо келген инспекторлор айдоочунун чынында эле мас абалында экенине күбө болушту. Ал дароо эле облустук наркология борборуна жеткирилип, атайын текшерүүдөн өткөн соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айыпкороого киргизилди. Бүгүн 17 июль 2025 Ош облусунун аймагында ролда таштай рейд өтүп жатат. Анын негизинде Ош областынын жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн саптык кызматкерлери атайын иш-чара чыкты. Иш-чаранын негизинде 4 автоунаа айыпкорго киргизилип, анын экөөсү мас абалда автоунаа башкаргандар, анын бирөөсү автоунаасынын айыппулун төлөбөй 29 000 карызы менен кызматкерлерге баш ийбей анын айыпкорго киргиздик. Айдоочулук күбөлүгү жок. Айдоочу күбөлүгү жок, алда сайын айыпкорго кирди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын атайын рейди андан кийин Жалал Абад облусунда жана Жалал Абад шаарында уланды. Рейдтин алдында адаттагыдай эле жол коопсуздук кызматкерлеринин даярдыктары текшерилип, атайын нускамалар берилди. Мас болуп алып унаа айдагандар, авто ээн баштык жасагандар жана мыйзамсыз унаа терезесин караңгылаткан айдоочулар бул жерде да ондоп саналат. Жол коопсуздук кызматкерлери рейдтин алкагында айып пулу көп жана аны төлөбөй жүргөн айдоочуларга да көңүл бурушту. Маселен, мына бул сиздер көрүп турган айдоочунун унаасына коопсуз шаар камералары аркылуу келген айып пулдун көлөмү 29 000 сомду түзгөн жана аны ушул кезге чейин төлөбөй жүргөн. Андыктан текшерүү иштеринен кийин унаа ээсине тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айыпкороого киргизилди. 29 300 карызы бар экен. 29 000 сом. Машина сиздики эмеспи? Тиешті протокол түзіп, машинаны айыпкорго алып келели десе, эки атырап кеткиле, мен барбайм дейт. Эми айыпкорго кирген себеп бул арестте турбайбы? Машина хозяйны ким? Шукар деген балабы? Ошо келет, эртең ол арыз жазганда. Ошо мен арест турган үчүнчү, штраф бар болуш үчүн 29 000 төлөсүн деп туралы. Ошо эртең келет, ошо келип иштеп, мен арызымды жок болду деп жазып берсе, ошо биз айыпкорго турат. О, айыпкорго эртең хозяйны келет. Ана сизге ушу айтат, мен мына болду, бул дейт, ана сиз чыгарып бересиз. Азыр эс айтпайсыз, бул депчи. Оратам да. Оратсаңар деп азыр бул кызматкерлер сизге туздат. Азыр бул айыпкорго киргизип бересиң, ана жакын эле. Жок, сиз аниге эвакуатор алып кеткиле. Онда мыйзам эвакуат чакырайын дагы. Ооба, мыйзамды колдонуп алып бергизет. Онда эвакуат чакыр. Алсам биз мына 5 мүнөттө барасыз, ошо болбойбу? Жок, мен атам орататсам мына айтат. Сиз больница көрүнүп атпайсызбы? Ооба, мен машина чакырып, өзүмүн денсаулыгым боюнча аракет кылайын. Мен бара албайм. Биз стояган жанда больница барбы? Көрсөтөйүн деп дагы. Сиз жана берейин. Ананы мыйзамды алып кеткиле. Мына бүгүнкү күндө ошо Жалал Абад облусунун аймагында биздин башкы башкармалыктан зарылуу аттуу иш-чара киргизилген. Ошол иш-чаранын алкагында азыр Жалал Абад шаарынын аймагында, Сузак район аймагында рейдтик иш-чара жүргүзүлүп жатат. Жана башка шаар райондордун аймагында бүгүнкү күндө рейд иштери жүргүзүлүп жатат.
Айта кетсек, ошо бир жуманын ичинде эле областтын аймагында 52 автомашинанын масабалда башкарган айдоочулар кармалган. Андан башка жол эрежесин одуна бузган айдоочулар 2000ден ашын айдоочуларга протоколдор түзүлгөн.